Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты. Эң жакшы дос ким деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: сен аны көргөндө Алланы эстейсиң дейт. Эгер сен анын сөзүн уксаң, сен ислам тууралуу илимиң көбөйөт дейт. Сен анын амалын көрө турган болсоң, сен акыретти эстейсиң дейт. Эң жакшы дос мына ушундай болот. Калган достордун баардыгы балким дос эмес, балким кас болушу мүмкүн, кыямат күнү доочу болушу мүмкүн. Чыныгы дос сени Алладан алыстатпайт, Аллага жакындата турган. Сен досуңдун себебинен аны ээрчип жүрүп Алладан алыстай турган болсоң, бул дос эмес. Досуңдун сапаты сенин келечектеги жашооңдун сапаты. Сенин досуң кандай боло турган болсо, сенин дүйнөдөгү жашооң дагы ошондой болот, акыреттеги жашооң дагы ошого байланыштуу болот да. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, адам досунун дининде болот деген да. Ошондуктан дос тандаганда акыреттик, Аллах Таалага жакындата турган, кыйынчылыкта таштап кетпей турган мына ушундай дос тандашыбыз керек.